И Васьковский будет рассказывать в общем там. Эми Бишкектин Аламүдүн бир кичи районундагы энергетиктер шаарчасында көп кабаттуу үйдүн жашоочулары батирлеринде туруктуу жылуулук алышат. Бул жаңыдан орнотулган жеке жылытуу пунктуна байланыштуу. Райондун прорабы Чыңгыз Даңдыбаевдин айтымында жылуулук пункту жылуулук энергиясын бардык батирлерге туура жана бирдей бөлүштүрүүгө жардам берет. Да, распределение тепловой энергии получается. Жылуулук энергиясын бөлүштүрүү көп квартиралуу турак жайларда алынат. Биздин жылуулук чекитүүбүз 2 эсептегичтен турат. Бул жылытуу системасы жана ысык суу менен камсыздоо системасы. Жылуулук станцияларын орнотуу иштин татаалдыгын өзүнө алат экен. Кээде монтаж ишибизге жол бербейт. Бир суткага жакын жылуу электр борборлорун орнотуп койгон учурлар болот. Долбоордун акагында 221 көп кабаттуу үйлөргө жылуулук көмөк чордондору орнотулат. Буга чейин иштеп жаткан 1825 ИТП да оңдолот. Ал эми долбоор Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланат. Собирались европейских производителей. Европалык өндүрүүчүлөр тарабынан чогултулган жана заманбап индивидуалдуу автоматтык негизде орноштурулган. Өзгөчөлүктөрү албетте бар. Жалпысынан жылуулук пунктун текшердик. Эми кышында айткандай иш көрсөтөт, аны да карап көрөбүз. Проверяли, посмотрим, покажет работа, как говорится, зимой. Мындан тышкары имараттын деңгээлинде жылуулук энергиясын жана ысык сууну эсепке алуу үчүн акылдуу эсептегичтер орнотулууда. Жабдууларды жеткирүү боюнча келишим италиялык компания менен түзүлгөн. Жеткирип берүүчү Бишкек жылуулук тармагынын кызматкерлерине ICST орнотуу жана тейлөө боюнча тренинг өткөрдү. Ну, скажем так, прибор учета — это молчаливый статист. Эсептегич приборлор үнсүз кошумчалар болуп саналат. Алар чындыгында ал аркылуу өткөн энергияны гана эсептешет. Шаардыктар терезелердин сапатын жакшыртуу үчүн кандайдыр бир жылуулук модернизациялоо иштерин жүргүзсө үнөмдөө болот. Тиешелүүлүгүнө жараша жылуулук энергиясын керектөөдө азаят. Бул иш-чаралар Бишкектин жылуулук менен камсыздоосун бир топ жакшыртып, шаардагы көптөгөн турак жайларды жана үй чарбаларын натыйжалуу жана сапаттуу жылытууга алып келери шексиз. Сарыгүл Болотова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.